Ош шаарындагы угуусу жана көрүүсү начар жарандарды иш менен камсыздаган дыйкан ишканасы жаңы имараттуу болду. Ал 2 кабаттуу, кызматкерлер үчүн ыңгайлуу шарттар каралган. Анын ачылуусу менен 50ге жакын адам иш менен камсыз болот. Мында аялдар түрдүү буйртмаларды алып тексе, эркектер эмерек кураштырышат. Негизи бул ишкана ошол мамлекеттик буйруктарды алып, өзүн өзү каржылайт. Şu buga чейин 10 миллион сомдук буйрутманы алууга мүмкүнчүлүк болгон болсо, азыр бизге 25 миллион сомдук буйрутма алганга мүмкүнчүлүк алды да. Бул майыптыгы бар жарандар болгон үчүн мыйзамда тендерсиз түз келишим түзүп, буйрутма алганга бизге укук берген да. Марифат Акимова 16 жылдан бери ушул ишканада иштейт. Көзүнүн көрүүсү начар экендигине карабастан төшөк тигип, үй бүлөлүк кирешесин толуктап турат. Бүгүн ал жумушун жаңы салынган имаратта уланта баштаганына кубанычта. Анткени эски имарат муздак, асты сыз жана тар болчу дейт. Мен эчтекени билбейт элем, матрас тигишти да билбегенмин. Келип ушул жерде кыздар мага үйрөтүшүп, азыр матрас тигүү боюнча жакшы иштеп калдым. Анан бул жердин өзгөчөлүгү нар жак суук болчу, üşүйт элек, кышындасы аябай кыйналат элек. Азыр Кудайга шүгүр, быйыл ушу жаңы здание бүттү, эми жылуу иштейбиз деп сүйүнүп отурган чагыбыз. Имарат менен кошо ишкананын тигүү цехине жаңы тигүү машиналары да алынган. 12 адам такай иштеген бул жайда эми 30га чейин кызматкер иштей алат. Цех башчысы тийиштүү шарттар түзүлгөндүгүн айтып, буйртмалары көп экендигин белгиледи. Дагы жаңы кыздарды кабыл алайлы деп ойлоп атабыз да, ишкананы баягы чоңойтконгочу. Ошого жаңы машиналар келди. Рахмат ушу Ассалам фондусуна ушуларды бизге ушинтип жаңы машиналарды алып келгенине. Анткени кээде бизде жаңы машиналар бар эле, анан эски машинада да бар эле да. Баягы эски машина иштебей калганда жаңы машинаны өчүртүп кыздар күтүп отурушчу эле да. Азыр Кудайга шүгүр, баардыгына ар бирине бирден жаңы машина болду. Эске салсак, дыйкан ишканасы 1995 жылдан бери иштейт. Жаңы имараттын курулушу 2023 жылдын декабрь айында башталган. Жалпысынан 4 миллион 370 миң сом сарпталып, жарымын шаардык мэрия, калган бөлүгүн ишкана өзү каржылаган. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.